Данияр Кубатбекович, негизи акыркы жылдары ушул тармакта аябай жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Жаңы самолеттор сатылып алынып, аэропорттор салынып, ошол эле учурда мына Osman Airlines деп өзүбүз мамлекет компания ачып, бааларды болсо аябай жакшы түшүрүп, мурда 7.000ден 6.500 сатылган билеттерди 3.500 4.000 сомго чейин түшүрүп, ушундай иштер жасалды. Бирок ошол эле учурда баягы ортомчулар дейбизби, же авиакассалар дейбизби, 500 сомдон 2.000 сомго чейин ички рейстерге үстүнө коюп алып сатып атат да. А элдер болсо мамлекет билет сатып алды, самолет сатып алды, бирок билеттин баасы арзандаган жок деген нааразычылыктар болуп атат. Ошол себептен мен сунуш кылат элем. Ушул Osman Airlines'тин тиркемесине, мына менин колумда тиркеме турат. Ушуну пропаганданы жакшылап алып барсаңыздар. Анткени бул жерде 3600 сом деп турат, мына Бишкек Баткен 7-июнь. Азыр барып авиакассадан алса, ушуну 6000ден сатып алып атышат да. Ушуну акчаны аябай эле ушул интернет аркылуу же болбосо мамлекеттик телеканалдар аркылуу элдерге маалыматтарды жеткирсеңиздер. Жарайт. Туурабы? Бул мамлекет ушу билет арзандасын, ички рейстер арзан болсун деп туруп, ушул иштерди жасады да. Анан мына мамлекеттик компания көрбөгөн кирешени авиакассалар көрүп атат да. Ошон үчүн элге пропаганданы мына Osman Airlines деген тиркеме аркылуу алсаңар, 3.500ден 4.500 сомго чейин 4100дөн аласыңар деп. Мына Бишкек Ошко дагы билеттин баасы 3500 сом деп турат. Анан барып кассадан сатып алса, 5500ден алып атат дагы, кайра эле билет арзандап алыптыр деп. Ушул боюнча пропаганда жүргүзүп, жакшылап иштерди алып барсаңыздар ушул боюнчачы. Жана билетти эртерээк сатып алууга ошону үгүттөп, ушундай иштерди алып барсаңыздар. Ушуну өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз, анткени бул баягы колдо турган нерсени баягы жеке авиакассалар ошону урдап кетип атышат да. Мурда туура 6.500-7.000 эле, дагы эле арзандаган жок экен деп. Ошол эле учурда кыргызча билесизби? Билем. Кыргыз тилин билесизби? Билем. Азыр эми жалтан бери орусча сүйлөп атасыз да. Мамлекеттик тил боюнча аябай катаал мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Эгерде билбесеңиз, анда барып үйрөнүшүңүз керек. Андачы кыргыз тили чоң мамлекеттик кызматта отурасыз. Жетекчи катыштары өзүңүз дагы ошол боюнча үлгү болушуңуз керек дейм. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Мыйзамды колдойбуз.